да өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Булсын олор. Биз жолдошум экөөбүз 3 баланын ата энесибиз. Азыр чоң балам 7-класста, бул 2-балам 5-класста окуйт. Кызым 2-класста окуйт. Начальникке кат жазгыла дедик. Ошо жол коопсуздугу боюнча милиция кызыгат эле. Ушу балам, 2-балам тилектерин орунdatайлы деп биз ата энеси экөөбүз аракет кылабыз. Балам катта милициянын немеси дейт. Шапкасы машина тоскондогусу деп ошондой кызыгат да. Мен милиция болгум келет. Өмүрдү бүткөндөн кийин армияга баргым келет. Ата мекенди коргогум келет. Милициянын баш кийимин, машинаны тоскондо немесин берсин деген. Жамандын артынан жакшы келет, абалыңды сурай турган. Ассаламу алейкум. Кандай жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Денсаулукта саламатсыздар. Жакшыбы? Иштеңиздербизби? Ай, молодец. Ким атың сенин? Бегимай. Молодец. Саламатсыздар. Жакшылар, денсаулуктар жакшыбы? Ушу Ариет деген биздин балабыз бизге кайрылган экен кап менен. Ушу Ариет балабыз биздин келечегибиз балдар эмес, ушу балдарга камкордук көрүп, ушу балдардын келечекте ушундай Ариеттер балдарыбыз кыргыздын жараган эр азаматтардын чоң ойсун ушу колдоо көрсөтүүсүнө чакырып атабыз. Ариет чоңойгондо ким болосуң? Молодец. Жакшы күн бар али улай турган, жеңалсын деп адамзатты сыноолорду Кудай сунган. Сага биз ушундай велосипед белек кылалы деп чечтик эле. Ошол велосипед тепкенде дагы жол эрежесин сактап, велосипед тепкенде уже жолдо жүрүү эрежеси менен жол жүргүчүлөрдүн уже баягы катарына кирип каласың да. Жолдо жүрүү ошон үчүн тепкенде абайлап теп, өзүң кырсыктан тышкары болуп и жете турган жериңе барып иштерди бүтүрүшүң керек. Түшүндү? Анан бул жезлды сага берип аткан себеби жол эрежесин жаттап, өзүңдүн классында балдарга да айтып, Адам керек, адам жөлөк турмусуна, себепкер жаркыган турмушуна, кыйын күндө бирге өтөт. Болду жаштарыңыздар, жакшылыктарга келип туруңуздар. Ынтымакта жеңе турган. Уданын башчысына рахмат. Мен жазган катты орундатты.